Украинанын аймактык бүтүндүгүнө биз өзгөчө баа беребиз. Ошол принципти биз Украинага карата карманабыз деген сөзү бар. Блогерлер болобу, журналисттер болобу ошолордун Казакстан жөнүндө анчейин жагымсыз сөздөр айта баштаганы белгилүү. Эгер Орусия ошол бизди кошпогондугу үчүн булар бизге каршы иштеп атат деп ойлоп атса, анда ал ошол Орусиянын биздин мамлекеттерге, ошол 5 мамлекетке болгон сыйлабоосу. Ошол демократия дегенди мүмкүн керек болсо кыргызчага которуп деле колдонолу. Бул эл бийлиги. Эгер демократия Кыргызстанда жок болсо кандай болот деген нерсени биз сүрөттөп беришибиз керек жарандарыбызга. Бийликке деле сүрөттөп беришибиз керек. Эмил мырза, айтсаңыз, деги эле Орто Азия өлкөлөрүндө бүгүнкү күндө геосаясий абал жалпысынан кандай болуп атат? Жалпысынан бул Украинадагы согуш башталгандан бери албетте биздин чөлкөмгө 5 мамлекетке да чоң дипломатиялык чакырыктар, кыйынчылыктар пайда болгону айкын. Чөлкөмдүн ичинде болсо 5 мамлекеттин ортосунда кайсы бир деңгээлде, көрүнүү деңгээлде диалогго, өз ара иштешүүгө, кызматташууга болгон кызыгуу көбөйүп турганы байкалат. Албетте ар кайсы эки мамлекеттин ортосундагы талаштар барлыгы албетте баарыбызга белгилүү, өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы, бирок ошондон сырткары саясатта татаал нерсе бул. Бир эле убакта мамлекеттер кызматташып да, талашып да жүрө беришет. Ошол чөлкөмдүн 5 өлкөнүн арасындагы маселени сүйлөшүү болсок, менимче ошондой кызматташууга аракет бар. Бул өзгөчө ошол дүйнөдөгү геосаясаттын, өзгөрүүлөрдүн, Украинанын үстүндө болгон чоң мамлекеттердин, Америка Кошмо Штаттары, Кытай, албетте Россиянын арасындагы динамиканын көлөкөсүндө ушул чөлкөм ичиндеги кызматташуу менимче өзгөчө зарыл болгондугу өлкөлөр арасында, бул өлкөлөр арасында түшүнүлдү. Казакстан Донецк менен Лугансктын көз карандысыздыгын ачык тааныбай турганын билдиргенден кийин Орусиянын кандайдыр бир басымына дуушар болдубу? Менимче кайсы бир деңгээлде болду. Биринчиден албетте ар кандай боло жүргөндөй Россиялык пропагандалардын үнүн уга баштадык. Ар кандай блогерлер болобу, журналисттер болобу ошолордун Казакстан жөнүндө анчейин жагымсыз сөздөр айта баштаганы белгилүү. Бирок бир аз көзгө илинген дагы чоң маселе бул ошо согуш башталгандан бери кеминде 3 жолу эме бар. Каспий деңизинин үстүнөн өткөн, аралап өткөн мунай эмеси бар, түтүгү бар, консорциум, КТК деп коет. Ошол Россия кайсы бир бөлүгү Россиянын аймагынан өткөн жеринде агымынын, мунайдын агымынын токтотулуусу болгон болчу. Эң акыркысы дагы ошол Токаев ошол сөзүн айткандан кийин, аз эле убакыттан кийин райондук соттун чечими менен, ошол Ростов областындагы соттун чечими менен бир кайсы убакытка токтотулган болчу. Анан кайра жандандыруу болуш керек, бирок ошондой бир сигналдар болуп аткандыгы албетте байкалды. Биздин бийлик, кыргыз бийлиги мына ушул Орусиянын Украинага баскынчылык аракети башталганда бул согушта нейтралитетти карманабыз деп, канчалык деңгээлде мына ушул нейтралитетти кармана алды? Менимче ар кандай нерселер, аракеттер байкалып атат, эки тарапка тең тарткан. Биринчиден нейтралитет карманган турумдун өзү бул бир чети ошол Россиянын бизге өзгөчө жакын болгон өнөктөш болуп жүргөн өлкөнүн таламын талашпайбыз деген, ал тарапка жакын тура албайбыз деген деп окулушу керек. Анткени албетте баарыбызга белгилүү, Украина менен Орусиянын ортосундагы Кыргызстанга болгон мамилесинде албетте Орусия тарап бир топ эсе чоң. Ошого карабастан биз эки жакка тең мамиле кылабыз, тең карайбыз дегендик. Бул деген
ошол Украинанын тарабы көбүрөөк дагы адилеттүүлүккө жакындыгы ошол согушта бизге өзгөчө жакын болгон өнөктөш Россиянын аракети анчейин туура эместигин айгинелейт десек болот. Бирок ошол эле кезде албетте ошо мен жана айта кеткендей өтө жакын өнөктөш болгондуктан согуштан сырткаркы толгон башка маселелер бар. Ошол эле ЯЭП алкагындагы иш аракеттер, ОДКБ, ЖККУ жана башка. Алардын арасында сүйлөшүүлөр да болуп жатат. Эки тараптуу да сүйлөшүүлөр болуп жатат. Жанагы министрлер кабинетинин жетекчисинин деңгээлинде, президенттердин да деңгээлинде. Булардын баарысы менимче кайсы бир деңгээлде албетте кайра эле Кыргызстандын Орусия тарапка бир аз ыктагансыган турумунан кабар бериши мүмкүн. Ошол эле кезде мисалы үчүн буга чейин иштеп кеткен, жакында алмашылган тышкы иштер министрибиз биздин Руслан Казакбаевдин да бир эл аралык жыйында айткан сөзү бар. Ошол Украинанын аймактык бүтүндүгүнө биз өзгөчө баа беребиз. Ошол принципти биз Украинага карата карманабыз деген сөзү бар. Бул да маанилүү менимче. Андыктан албетте кескин түрдө Кыргызстан бир тарапка же экинчи тарапка ооп кетиши мүмкүн деп күтүү менимче анчейин туура эмес болот. Геосаясий да, экономикалык, коопсуздук жана башка толгон бардык жааттардагы акыбалыбызды, байланыштарыбызды эске алганда менимче кайсы бир деңгээлде жакшы эле балансты карманып атат деген ойдомун биз. Ачык болбосо да кандайдыр бир деңгээлде Орусия бизге карата кырын салып турганы маалым. Деги эле бул басымдан чыгуу үчүн кыргыз бийлиги, биздин бийлик өкүлдөр кандай кадамдарга барылышы керек? Менимче албетте биринчи кезекте бул ошол Кыргызстандын суверендүүлүгү деген түшүнүктүн маанисин биз калың эл дагы, жетекчилик дагы так даана түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул жөн гана формалдык декларация эмес. Мунун артында ар кандай саясий, дипломатиялык алакалардын жаатында, алкагында болгон аракеттер болуш керек. Алардын негизгилери мисалы үчүн өзгөчө ошо коопсуздук жаатында Кыргызстандын кызыкчылыгы башка мамлекеттер менен канчалык деңгээлде айкалышы мүмкүн же канчалык деңгээлде ошол Кыргызстандын өз алдын чалуулугу жокко чыгып калышы мүмкүн деген. Ушул суроого так жооп бермейин эч кандай бир чоң маанилүү иш-чараларга аралашуубуз туура эмес болот. Мисалы үчүн жакында эле биз чоң талкууга алынган ошол Орусия менен биргелешкен абадан соккуга коргонуу системасын биргелештирүү боюнча аракеттер боло баштаптыр. Ал бир канча жылдан бери уланып келатат дешти биздин коргоо министрлик өкүлдөрүбүз. Бирок канткенде да ушул Украинада болуп жаткан согуштун убагында, ошонун көлөкөсүндө мындай кооптуу, упурталдуу ишке баруубуз менимче так ошол мен койгон суроого жооп бербейт. Ал боюнча ошол биздин Кыргызстандын өз алдын чалуулугу курмандыкка чалынып калышы мүмкүндүгү так көрүнүп турат. Андан сырткары албетте ар кандай бизге буга чейин деле болуп келген биздин тышкы саясаттагы принциптерибиз бар. Анын аркасында өзгөчө көп векторлуу деген, көп жааттуулук. Аны биз ошол практикалык түрдө ишке ашырышыбызга убакыт келген, өзгөчө азыркы кырдаалда зарыл болуп турат. Ошол бир тарапка өзгөчө ыктап, ошого көз карандуулугубузду арттырбай, ошол көп мамлекеттер менен, ар түрдүү мамлекеттер менен, алардын арасында өзгөчө жана биз айтып кеткен кошуна Орто Азия ортосундагы, Борбор Азиянын ортосундагы мамлекеттер менен байланышыбызды күчөтүп, эгемендиктеги ошол экономика болобуз, коомдук башка муктаждыктар болобу, ошонун баарысын ошол өз ара чөлкөм арасында камсыздандырууга аракет кылышыбыз керек. Жакын күндөрү мына Чолпон Атада ушул 5 өлкөнүн жетекчилери жолукканы турат. Анан кээ бирөөлөр айтып атат, бул мына ушул Орусиянын басымынан чыгууга болгон аракет деп. Сиз буга кандай баа бересиз?
Менимче бул туура эмес. Жана эгер ошондой маани туюлчу болсо, ошондой маанидеги сөздөр айтылчу болсо, ал албетте күтүлүшү мүмкүн. Бирок алдын ала ошол 5 Борбор Азия мамлекеттери чогулуп жатыптыр дегенде сөзсүз түрдө дароо мен да угуп калдым. Кайсы бир орусиялык каналдардан, блогерлердин жазууларынан ошондой ишенбөөчүлүк, Орусияны сыртка калтырып атышат дегендей маанидеги сөздөр менимче такыр туура эмес. Жана ушул эми эле пайда болуп келаткан чөлкөм ортосундагы диалогду кайра эле жокко чыгарууга болгон аракет деп баялайт элем. Биринчиден бул жолугушуулар 4-чү жолу болмокчу турат. Биринчиси 2018-жылы орун алган, ал кезде эч кандай согуш болгон эмес болчу. Жана эгер орусиялык тарап ошол ойдо болчу болсо, эгер Орусия ошол бизди кошпогондугу үчүн булар бизге каршы иштеп атат деп ойлоп атса, анда ал ошол Орусиянын биздин мамлекеттерге, ошол 5 мамлекетке болгон сыйлабоосу, бизди тең көрбөгөндүгүнүн бир белги деп билишибиз керек. Орто Азияда Каракалпакстан, Өзбекстандагы, анан Тажикстандагы Тоолу Бадахшан жөнүндө пикириңизди билгим келет да. Булар албетте өтө кыйын болгон маселелер, жана эки жерде тең сөзсүз моюнга алыш керек. Ошол автономия кайсы бир деңгээлде конституциянын алкагында автономиясы берилген элдердин укуктары чектелгендиги байкалды. Алар ошол автономиясынын практикалык жүздө дагы да күчтөндүрүшүнө аракет кылып жүргөн элдер. Өзгөчө Тоолу Бадахшанда бул биринчи жолу да болгон жок. Бир канча акыркы жылдары кайталанып келаткан кысталаң убакыт. Каракалпакстанда дээрлик биринчи жолу ушундай ченемдеги чоң аракетти көрдүк. Бирок экөө тең мен айтар элем, биринчи кезекте булардын чыгып келүүсүнүн, ушундай окуялардын орун алуусунун себеби бул ички ошол эки тиешелүү мамлекеттердеги саясат. Ошол Тоолу Бадахшанда болобу, Каракалпакстанда болобу, ошол жакта жашашкан коомчулуктун өз жарандарынын муктаждыктарын, алардын суроолорун, алардын укуктарын, эл катары укуктарын башкала мамлекеттик башчылык толук ченемдүү эске алыштыбы деген суроо менимче белчесинен коюлуш керек. Анан экөөндө тең ошол Советтер Союзунан бери калып калган ошол автономиялык статусу бар. Каракалпакстан автономиялык республика деп аталат, Тоолу Бадахшан автономиялык область деп аталат. Канткенде да ошол автономиялык деп айтылган сөздүн мааниси кандай? Анын иш жүзүндө элдин жашоосунда же ошол суб мамлекеттин, ошол аймактын өзүн өзү башкаруудагы укуктары кандай экенин менимче эки мамлекет дагы так айкын ачыклашы керек деп ойлойм. Албетте көпчүлүктү түзгөн тажик эли дагы, өзбек эли дагы кайсы бир деңгээлде ошону кооптонуу менен карашы мүмкүн. Анткени бир чети унитардык мамлекет экөө тең, Өзбекстан дагы, Тажикстан дагы федералдык эмес, бирок ошол федералдык сыяктанган ушул эки аймак бар экөөндө бирден. Келечеги кандай болот? Бүгүн болбосо эртең келечекте ушул маселе кайра көтөрүлүп калышы мүмкүн деген кооптонуулары, күтүүлөрү бар болуш керек. Ошон үчүн ошол келечекте кандай болбосун жакынкы аралыкка маселени так чечип алуу үчүн менимче ушу тиешелүү эки мамлекеттин жетекчилери ишин алып барыш керек. Анын кандай бир так кандай чечилиши мүмкүн? Албетте биз сырттан туруп аны айтуубуз өтө кыйын. Бул өтө татаал конституциялык деңгээлдеги иш деп айтмакчымын. Расмий бийлик Өзбекстандыкы бул сырткы күчтөр тарабынан даярдалып келген деп айтты. Тажик бийлиги муну террористтик, антитеррористтик операция деп баалады. Жана Казакстанда болгон окуяда да бул террористтик, антитеррористтик операция деп, бул демек мына ушул өлкө жетекчилеринин кандайдыр бир актануу аракетиби? Бул бир чети
ушул күндө көнүмүш адат болуп калган бир жүйө десек болот. Кайсы гана мамлекетте болбосун ушундай сыяктуу окуялар болгондо ички мамлекеттин ичиндеги жарандардын арасындагы бир кубулуштардан, нааразылыктардан келип чыккандыгын моюнга алуу кыйыныраак келет экен. Ошондуктан аты жок, жөнү жок сырткы күчтөр деп айтуу бир топ ыңгайлуу келет окшойт. Экинчиден эми ачык эле факты катары моюнга алышыбыз керек. Моюнга бул биздин чөлкөмдөгү мамлекеттер бул ар кандай автократиялардын түрлөрү десек болот. Демократиянын болчу болсо, ошо демократиялык башкаруу болгон болсо, анда ушул сыяктуу нааразылыктар, дооматтар кайсы гана топтордун, аймактардын арасында байкалбасын, ал ачыкка чыкмак. Ошого жараша мамлекеттик башкаруу реакция кылып, ошол маселелерди чечүүгө аракет кылмак. Мондай ачык сөздөр айтылбаганда, талуу маселелер ачык талкууланбаса, анда албетте ушундай жарылып чыккан кезде ичинен жарылып чыккан маселе катары эмес, ошо сырттан бирөөлөр күткүлөгөн сырткы үчүнчү күчтөр уюштурган сыяктуу жүйөлөрдү келтирүү бир топ ыңгайлуу келет. Бирок мен кайра баса белгилейт элем, кандай гана болбосун, ошо сыртта жүргөн өздөрүнүн эле мекендештери болушу мүмкүн. Качкында жүргөн же де-факто качкында жүргөн оппозициячыл маанайдагы кишилер болушу мүмкүн. Блогерлер, студенттер болушу мүмкүн. Бирок канткенде дагы биз байкап жаткан, ошо Каракалпакстан боюнча же Казакстан боюнча байкаганыбыз, бул деген миңдеген, керек болсо 100 миңдеген Казакстанда кишилердин конкреттүү эки буту эки колу менен чуркап жүргөн кишилердин көчөлөрдөгү топтолушу. Бул сырттан уюштуруу мүмкүн эмес. Бул интернет аркылуу бирөө жөнөтүп кое албайт. Булар ошол өз мамлекетинде жашап жаткан жарандар өз түшүнүгүнө жараша көчөгө чыгышкан. Бадакшан боюнча айтуу да кыйын, такыр маалыматтык блокадага алышты. Бул өз ошончалык маалыматтык блокаданын коюлгандыгы өзү бир чоң көрсөткүч. Бекитүүгө аракет кылгандыгы, ал жакта жашап жаткан элдердин үнү угулбастыгын камсыздоого аракет кылгандыгы бул албетте эң чоң бир кооптондурган көрүнүш. Кайра өзүбүзгө Кыргызстанга кайрылып келсек, 2021 жылы авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирдик. Анан муну менен биз демократияга көздөй бараткан багытыбыздан артка кайттыкпы же тескерисинче мына ушул тоскоолдуктар менен күрөшүп атып күч ала баштайбызбы? Кыргызстандын демократияга болгон мамилеси же багыты дайым өзгөрүп келген. Бир кезде өйдө кетип, бир кезде кайра ылдыйлап, өзгөчө могу биздин 4 революция деп, 3 революция деп атап жүрөбүз. Ошонун ар биринин алкагында жакындаган сайын азайып барып, эл толкуп бийлик алмашканда бир аз көтөрүлүп калып, анан кайра ылдыйлап. Бул деген ошол толук эмес же туруксуз бир авторитардык бийликтин мүнөзүнөн кабар берет. Мен албетте ошо 21-жылдын башында бизде толук кандуу авторитардык режим деп сыпаттаганына кайсы бир деңгээлде кошулбас элем. Канткенде дагы бизде ошол толук эмес же бузулган же стабилдүү турбаган, бирок көзгө алаарлык деңгээлде демократиялык практика, демократиялык аракеттер дагы деле бар, орун алып жатат деп айтмак элем. Анткени ошол толук кандуу авторитардык режимдерде делген биздин бир топ кошуналар сыяктуу, мисалы үчүн биздин бийлик алып колуна келген нерсени, оюна келген нерсени так эле чечип сала албайт. Коомдун үнү менен, көз карашы менен, пикири менен эсептешпегенге болбойт. Эсептешпей койсо болбойт. Анан демократиялашуу же авторитардык багытта өнүгүү бул туруктуу бир линия эмес. Бул сөзсүз түрдө жыл сайын керек болсо ар кандай окуя сайын өйдө ылдый өзгөрүп турган траектория. Кыргызстанда мен жана айткандай бул өтө көп жолу өзгөрүп турган көрүнүш десек болот. Менимче биз дагы да күчтүүрөөк демократиялык багытта өнүгүүбүзгө толук мүмкүнчүлүк бар жана болушу керек. Бийлик азыркы биздин башкарып жаткан бийлик ушуну түшүнүп алуусу, алдын ала ошону бекем түшүнүп,
демократия бийлик үчүн дагы, бийликтин жигердүү иштөөсү үчүн дагы эң маанилүү экенин түшүнүп алуусу менимче эң эле бир зарыл турган биздин мамлекеттик бир маселе десем болот да. Анткени так ошол демократия дегенде биз кайра эле жанагы өөн учураган абстрактуу бир нерсени айткан жокпуз. Биз айтаарыбыз ошол биздин эле Нарында болобу, Баткенде болобу, же Тоң түптө болобу, же каякта болбосун элдерибиздин чогулуп кандайдыр бир окуя болсо ошого жараша реакция кылгандыгы, же өз жашоосундагы маселелерди чечүүдө жергиликтүү бийлик менен аракеттешеби, ошол процесстерге катышуусу, коомдук жашоого кандайдыр бир алгылыктуу көрүнөө түрдө кошулууга мүмкүнчүлүгү, үн катууга мүмкүнчүлүгү бул алып коюлгус, жокко чыгарылгыс менимче калыптанып калган практика. Муну Америка жасады, же дагы бирөө жасады деп айтуу бул менимче биздин элибизде сыйлабагандыкка жатмак. Элибиздин арасындагы бекем демократиялык практикаларды биз кемсинтип, басмырлап, азайтууга аракет кылбай, тескерисинче ошол мамлекеттик өнүгүүгө дагы да чоңураак салым кошо ала тургандай кылып өнүктүрүүгө бел байлашыбыз керек. Жакында эле социологдордон бир маалыматты угуп калдым да, мындай кыргыз жарандарынан аймактарга чыгып сурамжылоо жүргүзгөндө мындай эркин өлкөдө, анан шайлоого, шайланууга ар бир жарандын укугу бар өлкөдө жашагыңыздар келеби десе, баары ооба дейт. Анан демократиялуу өлкөдө жашагыңар келеби десе, жок, бизге демократия жарашпайт экен деп. Балким мындай элдин маалыматтын, билимдин жетишсиздиги да тоскоол болуп жатат. Мен жана айтканым так ошол. Биз демократиябыз же демократия куруп жатабыз дегенде биз сөзсүз түрдө калың элибизге, жарандарга ошол жеткиликтүү өзүнүн үйүнүн же айылынын төгөрөгүндөгү маселелерге түздөн түз тиешеси бар түшүнүк катары жеткиришибиз керек, өнүктүрүшүбүз керек. Биз тилекке каршы ошол эми эле жаңы мамлекет болуп эгемендик алгандан кийин өнүгүп келе баштаганда ушул сыяктуу маселелерге азыраак көңүл бурулган экен. Ошо чет өлкөлүк өнөктөштөр болобу, бейөкмөт уюмдардын аракети менен болобу, демократия деп жана же шайлоо принциптерин колдонуп, көп партиялуулук же адам укуктары деп дегеле ошол сыяктуу нерселердин баарысы абстракттык түрдө жанагы өсүп келатканда, китеп окуганда, мектепте окуп жүргөндө эч көрүшпөгөн, таанылбаган маселелер элге демократия катары сунушталып калганда. Биз кандай кылышыбыз керек? Ошол демократия дегенде мүмкүн керек болсо кыргызчага которуп деле колдонолу. Бул эл бийлиги. Элдин катышуусу менен ишке ашчу катышуучулук бийлик деп коелу. Эгер кайсы бир айыл өкмөтү болобу, же район акими болобу, дегеле ошол мамлекеттик президентке чейин, мамлекеттин кайсы бир нерсени эч ким менен талкуулашпай туруп, же өзүнүн кичинекей аппарат секретариаты менен гана талкуулашып туруп, ар бирибиздин жашообузга түздөн түз тиешелүү маселелерди биз менен бир ооз сурабай туруп, биздин ыраазыбы, нааразы болобузбу, ошол сыяктуу пикирибизге көңүл бурбай туруп кабыл алынса, демократиянын жоктугу ошол. Эгер демократия Кыргызстанда жок болсо кандай болот деген нерсени биз сүрөттөп беришибиз керек жарандарыбызга. Бийликке деле сүрөттөп беришибиз керек. Анткени демократияны такыр жокко чыгарып салганыбызда биз чындыгында эң бир кыйын ошо демократияны жиктеп жаткан жарандарыбызга да жагымсыз жашоого туш болорубуз анык. Биз жанагы НПО деп айтпай эле коелу, батыштын проекттери деп айтпай эле коелу, грант маселесин айтпай эле коелу. Же дагы кандайдыр бир өтө формалдуу угулган нерселерди айтпай эле коелу. Биз жөн гана ошол эле курултай сыяктуу, мисалы үчүн, кайсы бир айылда же аймакта чогула калып, бүгүн мисалы үчүн суу таңкыстыгын байкап атканда сууну кантип пайдаланабыз?
ошол тиешелүү суу департаменти болобу же кайсы бир уюм болобу ошонун ишин кантип теске алабыз, ошол бирөөлөргө артыкчараак суу кетип калып, бирөөлөр суусуз калбасын деп, же жайыт маселесин кантип колдонобуз, жайыт деле тарып баратат, ресурстарыбыз аз, мал көп, кудайга шүгүр ал жагы, ошол сыяктуу нерселерди кантип башкарабыз дегенде башын бириктирип элдер чогулуп талкуулап чечип алса демократия деген ошол. Ошондой чечимге келтирбөөгө, ошондой чечим кабыл алуунун жолдорун жокко чыгарууга аракеттенсе, анда бийликтин демократияга каршы турганы ошол. Ошону менимче элибиз так түшүнүп алуусу зарыл. Бир аз геосаясий абалдан ички саясатка да кирдик окшойт. Менимче бул ички саясат деле сырткы геосаясий абалга таасир этет түздөн-түз. Сөзсүз. Биздин Кыргызстандын ичинде кандай талкуулар болуп атса, кандай көз караштар болсо, бийлик албетте аны көзгө илбей кое албайт. Өзгөчө тышкы саясатта, мисалы үчүн, кыргызстандыктардын Орусияга болгон мамилеси кандай болсо, мамлекет катары, бийлик катары такыр ошол көз карашка каршы басып кетүү да өтө кыйын. Ошол сыяктуу жактан албетте кайсы бир деңгээлде ички саясат бул тышкы саясаттын айтканда кайсы бир калыптандырчу критерий деп койсок болот. Тышкы саясат кайра эле ички саясаттын уландысы деп айтылат. Албетте бул бар.